аз элдин арасында талкууга жүрүп атат. Мына биздин рыноктун ичиндеги күйүүчү майлар боюнча. Мына жогорку кеңеште Эмил Токтокунович өзүнүн сөзүндө айтып кетти, бүгүнкү күндө биздин нефти базаларда отпускная цена 33 сомдун тегерегинде болуп атат. Бирок биздин автозаправкаларда розница цена 42 сом же 42 сом 50 тиюнун тегерегинде болуп атат. Разница 9 сом 10 сомдун тегерегинде болуп атат да. Бул боюнча мен ушул суроону ГКПНге берейин деген, мына бүгүнкү күндө мкан түшкөч биз өз өкмөттүн балдарын жиберип, ошо нефти базалардан маалыматтарды алдык да. Действительно бүгүнкү күндө АИ-92 маркасындагы бензиндин баасы 30 сом тегерегинде чыгып атат. 30 сомдун ичинде бул бардык чыгымдары, анын ичинде Кыргыз Республикасынын ушул бардык салыктарды кошкондо 30 сом тегерегинде болуп атат да. Кирешеси дагы бар, кирешеси дагы бар. Бүгүнкү күндө мен кече ушул биздин антимонополияга айтып, бүгүнкү күндө ушул мониторинг жүргүздүк. Биз бүгүнкү күндө биздин ушул заправкаларда канчадан сатылыш керек. АИ-92 маркасындагы бүгүнкү бензиндер 35 сом тегерегинде же 36 сом тегерегинде сатылыш керек. Бул бардык чыгымдарды, амортизациясын, тиги налогторду эсепке чыкканда, пайдасын кошкондон кийин бардыгы 36 сом тегерегинде сатылыш керек экен да. Дистопливо да ошондой эле. Мен ошондуктан Эмил Ибрагимович сизге суроо берейин дегенде, бул багытта кандай иштер болуп атат? Бул көрүнүш действительно туура нерсеби же туура эмес нерсеби? Мында жазгы талаа жумуштары алдыда күтүп атат. Сиз Замир Марпаевич, сиз туура эле маалымат бердиңер. Биз бул маалыматты билебиз. Азыр антимонопольный комитеттен бул ишти иштешип атабыз.